79 миллион сомду түзүп, жыл башына салыштырмалуу 2024 жылдын 3 кварталынын жыйынтыгын алып караганда, облустун социалдык экономикалык өнүгүүсүндө өткөн жылга салыштырмалуу ийгиликтер чоң. Айсак бардык тармактардагы көрсөткүчтөр 100%дан ашуун. Негизинен бардык макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн көлөмү пландан ашыкча аткарылган. Тагыраак айтканда, слайдда көрүп турганыңыздардай, өнөр жай продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси 106,5%, айыл чарбасынын өсүү темпи салыштырмалуу баада 104,6%, негизги капиталдык инвестицияларды тартуу 154,1%, рыноктук кызматтардын көлөмү 103,5%, чекине товар жүгүртүү 104,5%, акылуу кызмат көрсөтүү 103,8%, автотранспорт менен жүк ташуу 108,6%, жүргүнчүлөрдү ташуу 120,5%га калды. Тармактар боюнча алып караганда төмөнкүдөй көрсөткүчтөргө жетишилди. Өнөр жай тармагында 2024 жылдын январь-сентябрь айында Жалал-Абад облусу боюнча 40,559,8 миллион сомдук өнөр жай продукциясы өндүрүлүп, физикалык көлөмдүн индексинин өсүү темпи 106,5%га түздү. 9 айдын жыйынтыгында 2024 жылдын 1 октябрына карата облустун аймагында 1989 жаңы ишканалар ишке киргизилди. Жалпысынан 3310 жаңы жумушчу орду түзүлдү. Ал эми жалпы республикада өндүрүлгөн айыл чарба продукциясында облустун үлүшү 20% түзөт. Бул тармакта да түшүмдүүлүк жогору болгону маалыматта белгиленип кетти. Ал эми социалдык тармакта жөлөк пулдардын берилиши, аз камсыз болгон үй бүлөлөр менен иш алып баруу, жумуш менен камсыз кылууда 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жумушсуздардын саны 6683 жумушсузга кыскарды. Облус боюнча 7907 квота бөлүнүп, 1 октябрына карата 3325 аз камсыз болгон үй бүлөгө 100 000 сомдук сертификаттар тапшырылып, мерчемдеген иш аракеттерин жүргүзүп жатышат. Тоостoro районунда, Каракөл, Майлы суу шаарларында социалдык контракт алган үй бүлөлөргө 100% толук берилди. Ал эми социалдык контракт берүү Аксы районунда 23%, Ташкөмүр шаарында 24%, Сузак районунда 28%, Базаркоргон районунда 45%, Чаткал районунда 49% аткарылып, солгун аткарылууда. Сузак районунда Кызыл Туу айыл өкмөтүндөгү Акбаш айылындагы Санабил кайрымдуулук фонду тарабынан 26 аял үй бүлөлөргө турак жай курулуп, пайдаланууга берилди. Облус боюнча 12 баланын туулгандыгы жөнүндө көлүгү жок бала бар. Анткени менен көйгөй саламаттык сактоо тармагында бир топ 2024 жылдын 9 айында 235 1 жашка чейинки балдардын өлүмү катталып, өткөн жылга салыштырмалуу 15 бала көп экендиги белгиленип кетти. Энелердин өлүмү эң көп облустук дөөратканада катталган, тактап айтканда 5 эне. Балдар өлүмү менен энелер өлүмү менен кошо чогулуш өткөрдүк кече жакында жетекчилер мененчи. Анан бунун эң эле осложнение болгону бул төрөт маалында энелердин өздөрүнө жакшы кам көрбөгөндүгү болуп атат да. Көбүнчөчү бирок бул жерде медицина кызматкерлери дагы жакшылап карап, башынан бир сыра дагы bundan да күчөтүлгөн ишти алып бара турган болуп сүйлөштүк. Бул боюнча ар бир ай сайын эми сөзсүз көзөмөлгө алып өзүм карайм. Анын НМКда нөлбү боюнча алдын алуу боюнча кандай аракеттерди көрүп жатасыздар? Жалал-Абадтык горбольницанын городской население гана ылайыкташтырылган койкалары. 160 койка болсо азыркы күндө 250 бала жатат азырчы. Оору күчөп кетти. Жалал-Абад облусунда жалпы 484 билим берүүчү мектептерде окуу тарбия иштери жүргүзүлөт. Үстүздөгү жылдын 1 октябрына карата 78 мугалим жетишпейт. Бул маселе алыскы гана эмес, облус борбору аталган Жалал-Абадта да бар. Боюнча биз дагы университеттер менен өзүбүздүн келишимибиз бар. Быйылкы жылы 28 жаңы педагогикалык кадр менен камсыз кылдык. Бирок биздин шаарыбызда жеке мектептер ачылып, андан сырткары декретти көрүүгө кеткендер бар. Ошонун негизинде ушу 8 педагогикалык кадр жетишпей калды. Бул боюнча күнү иштерди алып барып атабыз, Кудай кааласа толуктайбыз. Кандай иштер жүргүзүп атасыздар? Бул боюнча биз жарыяларды берип атабыз, университеттердин мугалимдерин чакырып, ошолор менен дагы сабак өтүүнү баштап атабыз. Өспүрүмдөр арасында 101 кылмыш фактысы катталган. Өзүн өзү өлтүрүүнүн 13 фактысы орун алган. Бул боюнча да тыкыр иш жүргүзүү тапшырмасы коюлду. Именно отурганда ошол маселени баарын таң караш керек да. Бүт жагынан тынчы, кайсы жерде болбосун. Мысырда районун ошол жактан атасы да, апасы да, ошол боюнча иш жүргүзүш керек да.
Коллегиядагы дагы бир орчундуу маселе жарлык тескемелердин аткарылышы. Жарандардан келген арыздарды кароодогу кемчиликтер менен бирге тазалыкка болгон мамиленин так эместигине арналды. Бул жолу облустун Токтогул, Базар Кургон, Сузак жана Кара Көл шаарларында атайын текшерүү орун алып, анын жыйынтыгында абал көңүл жылытарлык эместиги белгиленген. Борбордук көчө жолдорго көңүл бурулган менен сай жээктери, чет жактар таштандыга айланган. Бул маселеге улуттуу мамиле кылууну облус жетекчиси эскертти. Антип ушундай айдыгер жерлерге биз кайсы туристтерди чакырабыз? Ошо мусорлорду көрсөтүш үчүн чакырабыз туристтерди. Кайсы жерибизди көрсөтө алабыз? Мына Арстанбап деп атабыз, Арстанбаптын мазарына барсак, отура турган жерибиз жок. Сакит булам деп аякка айтып атабыз, мактанып элдин мардын. Аякка барсак, аякка отура турган жерибиз жок. Ыдырыс пайгамбардын күмбөзү деп мына чаткалга мактанып атабыз аякта. Ал жерге барсак эч нерсе жок, мындай шарттарыбыз жок. Кайсы жерге барбасак бүт жер мусор. Бишкек ош жолун болсо ошо мактанып атабыз ар бир жерде. Баарынан карасак мына Девон кызматкерлери бар да. Жана ограждениясын баары тең кыйшайган, мырыйган. Ар жагында чыксаң бүт мусор да. О экинчи туннелден чыккандан кийин жана эсерди жана элдин мартын сүрөткө чөбүстө барып атат, аяктын баары барсаң бүт бар мусор. Туалет деп коебуз. Туалетке кирген киши кийгиси келбейт. Ошон үчүн ар бирөөбүз ушул жакта тазалыкты сактай билишибиз керек да. Кимди көрбөсөөр башка бирөөлөр булугуп атса, ошолорго айтышыбыз керек да. Жыйын соңунда берилген тапшырмаларды калпсыз аткарган бир катар район шаар жетекчилерине сөгүш жарыяланды. Алардын арасында каттуу сөгүш Сузак районунун акимине, Базар Кургон районунун акиминин биринчи орун басарына тартип чарасы менен катар Токтогул, Кара Көл шаарларынын аким мэрлеринин орун басарларына тийиштүү жана тартиптик чара көрүлүүсү каралды. Гүлзина Мөндөө, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.